азыр апатыма кечип берет эс алып отуртурайын. 1 саат эфирге чыгып алып өзүнчө эле эсиме алып калды го. Өткөндө кечээ бүгүн беле подсознание боюнча иштөө боюнча мен айтып берем деп силерге сөз бергем. Ошол туруп мен айтып берейин, потому что калып калса ошончо калып калат да темасын. Подсознание менен иштөө. Так. Бүгүн, по-моему, бүгүн болуш керек эле стористе. Мен да жакын отурам, потому что кичине зрением начарыраак да, болбосо эс салып отурат элем. Сторис бөлүмүн ким көргөн болсо, бүгүн аябай көп суроо болду. Көпчүлүгү эмес, бардыгы эле дейин, билишпейт экен. Билише бербейт экен. Мастер кит деген эмне? Сиз кантип иштеп атасыз? Жаңы эле Гуляндан эфиринен да бир аз маалымат бергеттим. Мен бул маалыматты бербейт элем. Бул маалыматты мен только курсума келген адамдарга берет элем. Неге дегенде бардыгы эле даяр эмес. Бардыгы эле түшүнө бербейт. Сразу эле айтайын, барыңыздар түшүнө бербейсиздер. Анткени мен биринчисинде өзүм деле түшүнгөн эмесмин. Кабыл алган эмесмин бул нерсени. И сиздерде деле ошол нерсе болот, сөзсүз түрдө. Потому что мебиз ишенгиси келбейт. Алып туруп эле монтип жашоону өзгөртүп кое турган эме деп ойлойбуз да. Мындай нерсе жок. Бул көз ачыктык болуп кетет, же болбосо кандай десем, сыйкыр болуп кетет деп ойлойбуз да. Тигил жактагы зона комфорта болчу башынан самооценка жөнүндө суроону аябай көп беришти да, Заринежа. Аябай көп суроо болуп кетти ошо самооценка боюнча. Бүгүнкү темабыз жашоону алып туруп эле мындай по щелчку, мындай бир нерсени каалайсыз. Эме бар го, жанагы Аладдиндеги жын бар го, ошондой сыяктуу эле ишке ашыра турган бир сыр бар, секрет бар. Ал секретти кимдер колдонот? Биздин Кыргызстандан бардык ийгиликтүү адамдар колдонот, көпчүлүгү колдонот. Миллионерлер, ошол эле ырчылар, ошол эле бизнесмендер көпчүлүгү колдонот, бирок айтпайт элге. Көпчүлүккө айтпайт. Ал эмне деген сыр десеңиздер, эң биринчи мен силерге айтат элем, бул нерсеге ачык болуп, башыңыздарды коронаны чечип, анан даяр болуңуздар. Заринежа. Мен үйдө болуп атам, кичине ооруп үйдөн чыга элекмин. Жакшы, буюрса Мунара кандайсың? Кече үйдөн чыгып коюп, кичине ооруп бүгүн кечке жаттым. Буюрса эртең жакшы болсо, анан кайра ишке киришем. Кандайсыздар? Көпчүлүк айта бербеген нерсе бар да, бул бир методика. Бул эми жашоону өзгөртүүчү мен инструмент деп эле айтат элем да. Жөн гана инструменттин бири. Жашоону өзгөртө турган. Мисалы, рахмат Заринежа. Мисалы, биз жашообузду өзгөртө турган кандай практикаларды кылабыз? Аффирмация, визуализация, көпчүлүк учурда. Процесс Диккенса, дагы эмнедир жардам берет. Негативный ойлорду позитивге алмаштыруу, аябай көп техникаларды кылабыз да. Медитация кылат кээ бир адамдар жашоосун өзгөртүш үчүн. Ар ким ар кайсы техниканы колдонот. Анан ошондой да бир техника бар. Чоң рахмат барыңыздарга. Рахмат. Кичине. Ошон үчүн да аябай жылуу кийинип отурам, чыйрыгып үшүп эле. Көңүл бурбаңыздар. Техника бар да, например, биздин жашообузда бардык болуп жаткан нерсенин бардыгын жашообузга биз өзүбүз тартып алабыз. Чын-чынына келгенде ошондой. Анан көпчүлүк айтат да, мен ооруп атсам, мен ооруну кантип тарта алмак элем?
орунду кантип тартып алмак элем, же ата энемдин оорусун өзүмдүн оорумду, бала бакырам оорусун мен да ошентип айткам да. Сен өзүңө жашоону ушул нерсени өзүң тартып алгансың дегенде мен чалкаман түшкөм да. Биринчи айткандачы кантип мен балам, кызым оорусун деп кантип мен ошол нерсени тилейин деп аябай жиним келген да ошол адамгачы. Кайдагы эмне нерсени айтып атасың депчи. 3 жыл мурун болчу ал. Анан 3 жыл мурун мага ушул тренажерду предлагать этишкенде, айтканда ушундай бар, ушу менен иштесең болот дегенде мен жок дегем да. Силер мага кайдагы бир эме аферистсиңер, болбогон нерсени айтып атасыңар депчи. Менин устаздарым өтө көп, потому что менин определенный бир наставнигим жок. Мен бардыгынан сабак алам. Даже жада калса сизден да сабак алам мен. Ар бир адамдан сабак ала турган нерсе болот. Ар бир адамдан. Марафон качан башталат дейт. Марафон 21 декабрдан 21, 22, 23, 24, 25, 25 декабрга чейин 5 күндүк марафон болот. Эң көп сураган менде, ишенесиздерби, акча марафон аябай көп сурашат. Акча марафонун действительно көп адам сурайт, да качан болот, качат элек деп. Мен бул да эми 2 күндүк эмес 5 күндүк кылмай болдум. Акча марафонун аябай чоң масштабный нерсени алам. Максат коюу боюнча, страхтар боюнча, в общем, чоңураак болот. Более масштабныйраак, чоңураак теманы алабыз. Психология жөнүндө дагы көбүрөөк сүйлөшөбүз да. 21-нде башталат буюрса. Аябай чарчап калдым окшойм мен. Бул жакта бир эле методика бар. Как ким медитация кылып жүргөн болсо, же болбосо да бир башка аффирмация, визуализацияны колдонуп жүргөн болсо, түшүнүшөт, билишет. Ким мени түшүнүп атат, аффирмация, визуализация, медитация десем, ким мени түшүнүп атат, ким түшүнбөй атат. Жаза кетиңиздер. Анткени көпчүлүк билбешти эле мүмкүн бул эмне депчи. Мен аны кайдан билем? Менин күндөлүгүмдү алган адам муну кантип толтурам дейт да. Муну эмне алам мен дейт да. Кантип толтуруш керек муну депчи. Өтө көп адам айтат да. Мага деген ичи пустой күндөлүк керек болчу, мен деген жазам да ичине депчи. Бияка некуда писать, сен өзүң толтуруп алган турбайсың дешет. Ошондуктан ким аффирмация, визуализация, медитация деген сөздөрдү түшүнүп аткан болсо плюс басыңыздар, түшүнбөсөңүздөр минус басыңыздар, же болбосо түшүнгөн жокмун же жок деп жазыңыздар. Анан ошого жараша иш алып баралы. Мен буну только курстан айтат элем, но кечөө мен жөнүндө кандай факт билесиңер дегенде бирөө жазыптыр, мастер-кит колдоносуз деп. Анан ошондон көпчүлүгү мастер-кит деген эмне деп личкама аябай сурат болуп кетти. Анан мен түз эфирден эле бир эле айтып берейинчи. Хорошо дедим да, мен бир эле айтып берейин сиздерге. Түз эфирге чыгып түшүндүрүп берейин алам экен деп. Деге дегенде менин ийгилигимдин сыры, ачкычы ушул мастер-кит болду да. Азыркы мени ушул деңгээлге жеткирген, ушундай рост кылган именно вот эме сознание жактан мени көтөргөн, аябай рост кылган адам ушул болду. Көпчүлүгүңүздөр билет экенсиздер, азаматсыздар. Өтө сонун. Прям менде мындай болду, скачок болду да, мындай. Аябай бат скачок болду. Именно сознание, подсознание жагынан эмне үчүн мен азыр психологияны, эмне үчүн мен адамдарды жакшыраак түшүнүп калдым. Мисалы, мен менен бир адам лично мындай бетме бет отуруп сүйлөшсө, сурайм да, кандай проблемаң бар депчи. Сүйлөшүп отуруп сурасам, мондай проблемам бар дейт дагы. Мен сразу эле ага диагноз коюп берем да. Кайсы жагынан, кайсы сферасынан аксап атат. Так, сенин мондай проблемаң бар экен. Сенин мондай установкаң бар экен деп толугу менен эле мындай ачып айтып беремин да. Көпчүлүгү ооба туура айтып атасыз дешет да. Муну кайдан билесиң сен депчи. Адамдын сүйлөгөн сөзүнөн эле уже түшүнүп коесуң да. Айтып аткан проблемасынан эле уже түшүнүп коесуң да, анан кандай проблемалар бар, кайсы жагынан болбой атат. Так, сен отношенияң начар, там финансовый жагың начар, сен бирөө жагыңга таарынып жүрөсүң, же болбосо сен что-то финансовый проблема бар окшойт, бирөө жагыңга карыз окшойсуң же карызың бар окшойт деп эле айтып коем да, как бы көз ачык сыяктуу эле. Но бул на самом деле бул эч кандай магия эмес, эч кандай бир жаңылык нерсе эмес. Муну үйрөнсө болот, ар бир адам кыла алат. Анткени мен наставниктерим менден да күчтүү да, мен үстүмдө турган наставниктерим, мен ушул жерге алып келген адамдар менден да күчтүү да. Постоянно мен алардан үйрөнүп турам да бир нерсеничи.
постоянно үйрөнүп турам. Анан проблема болгондо мен аларга кайрылам. Менде мондай болуп атат. Айтчы, эмне проблема болуп атат? Эмнени туура эмес кылып атам десем, сразу эле сен мону кылышың керек экен дейт да. Все дейм дагы. Ошол иш аракетти кылып баштайм, и оңолуп кетет да. И бул бардык эле адам колунан келе турган нерсе. Бул эми кандай десем, мисалы сиз психологко бара турган болсоңуз, бизде психологдор азыр Кыргызстанда анчалык деле популярный эмес, но башка жакта билесиздер, аябай популярный психолог. Ошол эле орусда психолог, психотерапевт ишылса, бүт проблемалар менен 28 жаштамын. Бүт проблемалар менен барышат да. Мен мондай проблемам бар, тиндей проблемам бар. Анан ага бир барганда проблема чечилбейт. Ага постоянно барыш керек. Постоянно барыш керек. Минимум 10 сеанста бир проблемаңызды чечишиңиз мүмкүн, но это тоже гарантия жок да, бүт проблемаңызды чечет деген. Анан может быть сиз отношения жагынан не то болуп ошол жагын бардыңыз, проработали, иштештиңиз психолог менен. Ал сизге көрсөтүп берди, эмне кылыш керекти айтып берди, жашоо ал жагын өзгөрттүңүз. Анан финансы жагынан проблема чыгып калды. Кайра барасыз, эми жылдап барышат да, жылдап жүрүшөт, барышат, жумасына 2 жолу, 3 жолу. Каждый барган сайын 1000 сом, 2000 сом, это минимальный сумманы айтып атам, 3000 сом беришет да. Мисалы, менин азыр онлайн консультациям онлайн, ушундай эле бетме бет отуруп, WhatsApp'тан, Zoom'дан, там Skype'тан сүрткөн консультациям 1 сааты 500 сом. Оффлайн 1 сааты 1000 сом. 1 саат. Анан 1 саатта сиз проблемаңызды только айтып бүтүп чечесиз да. Бүт барын полностью айтып бүтүп чечесиз, 1 саат 1000 сом, все уже. Анан 2 саатка өтөт и так далее. Это минимальный суммалар. Профессиональный психологдор, например, өзүнчө кабинети бар, андай мындай отуруп иштегендер, алар башка сумманы айтышат. И бул жактан бардык эле адам проблемасын башка бирөөнө айта бербейт. Мындай нерселер бар, что мындай ачылып айта албаган да нерселер бар. Ар бир адамдын шкафында скелети бар, өзүнүн скелети бар, айтпаган сырлары бар, эч кимге айтпаган сырлары бар. Хоть кимге десең дагы айтпаган сырлары бар. Туурабы? Мен сага мондай акча берем, мага ушул проблемаңды айтып берчи десе дагы жок деген адамдар бар да. Барбы ушундай проблемаңарды айтыңыздарчы. Кимде өзүнүн шкафта скелеттери бар. Ни за что никогда в жизни эч кимге айтпай турган. Айтпайсыздар ал нерсени. Хоть эмне предлагать этсе да айтпайсыздар. Барбы ошондой нерселер? Свои скелеты в шкафу. Өзүнүн ар бир адамдын скелеттери болот шкафында. Эч кимге айткысы келбейт, аны айтпайт дагы. Кимде ошондой нерсе бар? Бар болсо бар деп жаза кетиңиздер. Шкафтагы скелеттериңерди. Просто бар деп жазбаңыздар. Анан ал жакта эмне проблема, мен ал нерсени сурабайм, эмне скелеткен сурабайм. Скелет в шкафу. Кимде бар? Эч кимде жокпу? Бар дейт, конечно бар. Аны просто биз айтпайбыз. Жакын адамыбыз болобу, апаңызбы, атаңызбы, жолдошуңузбу айтпайсыз ал нерсени, көрүңүздөрбү? Бардык нерседе бар. И ошол нерсени мага ишенип коюңуздар. Даже психологко барсаңыз да ошол нерсени айтпайсыз. Даже мен сизге психолог болуп, мен сизди консультация кылып атсам дагы айтпайсыз ал нерсени. Жок дейт. Значит, достаточно жашай эле экенсиз. Скелет в шкафу бар, айтпайбыз ошол нерсени. Бирок именно ошол эмне үчүн аны айтпайбыз? Анткени может уялышыбыз мүмкүн, может быть коркушубуз мүмкүн, может быть чувство вины, күнөөлүү сезишибиз мүмкүн ошол ситуация үчүнчү ар бир адам өзүн. Анан бирок именно ошол ситуация жашоосунда аябай чоң ролду ойной берет да. Аны эч кимге айтпайт, эч ким менен бөлүшпөйт. Ошол эле проблемаңды чечип берем, давай айт деген адамга да айтпайт дагы. Ошол ситуация кайра келип улам жашоосуна залалын тийгизе берет да. Потому что эмнеге дегенде бардык нерсе бардык жактан комплексно кетиш керек. Качан сиз комплексно иштегенде, бардык жагы менен иштегенде, анан сизде результат болот да. Мисалы сиз тамак жасап атасыз дейли, тамактын тузун кошпой койсоңуз эмне болуп калат? Жей албай каласыз, вообще жей албай каласыз. Бир нерсе жетпей калды. Сиз комплексно иштеп атасыз, жашооңузду өзгөртүп атасыз, но бир пазл жетпей калды. Туз кошпой койдуңуз, окшошпой калат. Тамакка ошол эле мисалы манты жасап аткан болсоңуз дейли. Манты жасап атасыз, анан аны касканды майлабай туруп салып койдуңуз дейли. Элементарно жөн эле майлаган эле май жок. Эмне болот, аныңыз жабышып калат. Каждый раз бир трэш боло берет да, бир нерсе боло берет да, потому что ошол биз жашообуздагы бүт сфераны мондай полностью иштебейбиз да. Тиянан тийип, биядан тийип, анан көпчүлүк учурда биз бардык нерсени үстүртөн иштейбиз. Үстүртөн.
проблеманы до конца мондай түбүнө чейин жетпейбиз да. Сиздин азыр жашооңузда болуп аткан нерсе марафон 500 сом болот 5 күнгө. Жашооңузда болуп аткан нерсе, например, какой-то бир ситуация болуп атса, аны ойлонуп атасыз, так, мындай болуп калды, тиндей болуп калды дейсиз дагы, ал проблеманы чечип коесуз. Любой проблема чыктыбы, проблеманы чечип коесуз, бирок аны түбүнө түшпөйсүз. Ар жагын казбайсыз, эмне үчүн ушундай болуп атат деп казбайсыз да, калып кала берет. Проблема түшөт, чечип коесуз, чечип коесуз, анан ар жагында эмне каша болуп атканын билбейбиз да. Бул жакта адамдардын мындай эмеге деле салыштырса болот да. Особенно кыргыздар больницага жолобойбузда, кашабыз кадимкидей элечи, анан оорусак үйдөн в домашних условиях дарыланып коюп жүрө беребиз. Же болбосо дары параларды ичебиз, компанияларга киребиз, кымбат дарыларын, баттарын ичебиз, но только больницага барбайбыз да. Только больница эмес дегендей да. Акыры причинасын тапканга аракет кылбайбыз. Биз ошону просто басып, ооруп атса ошо басышка эле аракет кылабыз да. Истинный причинасын тапканга аракет кылбайбыз көпчүлүк учурда. Кимде ошондой? Ким ооруса, мисалы, башы ооруду, дары ичип койду, там тремол ичип койду, температура болду, парацетамол ичип койду, 2-3 күндөн кийин жакшы болуп кетти, все жүрүп жүрөт. Кимде ушундай? Кимде ушундай ситуация? Көпчүлүк учурда ушундай. Ким больницага чуркап бара калып, дарын алганы калып, анализ бере калган адамды мен көрө элекмин. Мен ошо мастер-кит жөнүндө айтып атам, Венера. Просто более түшүнүктүү болсун атам сиздерге азыр. Көпчүлүк адам ушундай. Оорутасызбы, бирдеме менен басып коесуз, ичип коесуз, бүттү, таштап коесуз ошол боюнча. Түбүнө жетпейсиз. И жашоодо деле ошондой. Точно ошондой жашоодо деле. Неге дегенде биз какой-то проблема чыкты, чечтик үстүртөн, но түбүнө түшкөн жокпуз. Мастер-кит. Мастер-кит деген өзү эмне? Мына мен дейт, туура дейт. Вот действительно ошондой да. Действительно. Мастер-кит деген бул негизи эмне? Бул инструмент. Максатка жеткирүүчү инструмент. Жөн гана инструмент. Бул эч кандай магия эмес, эч кандай динге тиешеси жок. Вот чынында эле динге тиешелүү же динге каршы чыкканда эч нерсе таппайсыздар. Ичинен ишенип коюңуздар, что обучение, что тренажерлордон эч нерсе таппайсыздар. Андай-мындай противоречие жок да, мындай адамдын көз карашына туура келбей турган же бир нерсе көз караш келе турган ичинде эч нерсе жок. Ичинде ал эки бөлүктөн турат. Биринчиси обучение. Обучение любой нерсенин теориясын билиш керек. Практикага өтөрдөн мурун биринчи теорияны үйрөнүп алып, анан практикага өтүш керек. Анан кийин практика. Анан анда сразу практикасы бар. Мына практикада кызыктын бардыгы башталат да. Ал жактан комплексно, прям бардыгы менен иштейсиздер. Прям бүт сфера менен иштейсиздер. Бир эле инструмент менен мен бөлүшмөкмүн, бирок ал бекер нерсе эмес. Эмне үчүн аны бардыгы ала бербейт, анткени ал бекер эмес. Ал кичинекей акчада турбайт, ал чоң акча турат. Эми чоң акча, эми кому как да. Кээ бирөө үчүн ал чоң эле акча эмес, но кээ бирөө үчүн аябай чоң акча да. Машко барып тур. Менде жок, ал бар, атаңан сура, какой деген сура. Машко мен сабап атам бар го. Мен бар, атаң айт кой. Өзүң көчөгө пакеттериңди ачып шуну издегиле. Машко жаап койчу, пожалуйста. Мариям. Бакчысы жок балам. Полностью мындай комплексно иштейт да. Ар бир точкасына, например, бир оору чыкты, биз эмне кылып атабыз, үстүртөн эле мындай кылып бүтүрүп коюп атабыз, но бирок ошону Машко акырын. Могул экөөнү алып кетчи, пожалуйста. Какой жең береткен бар? Какой жең береткен? Мондагы. Ооба, Эльзаче, 5 күндүк марафон болгон тат. Машко бар. То есть немесине жетесиз да, ошонун точкасына, например, аппендицит болсо, жок, аппендицит деп ойлогончу, какой-то бир оору болсо, адамдын организминде оору болсо, биз үстүн басып, ошол эле ашказан оорусу дейли. Ашказанда жара бар. Анан ал жара улам бирдеме болгон сайын чыгат, Встреча кийинки эменин аягында, ушу декабрдын аягында болот буюрса. Встреча болот. Но каякта болот, пока не знаю.
мен точно датасын айтайын, мен такташайын, сүйлөшөйүн, бардыгын мен бир датаны айтам, потому что региондон келгендерге мен заранее айтып коюшум керек. Бир жуманын ичинде айтам, буюрса тактап туруп, полностью айтам. Жаңы жылдын алдында болот, чукул болот. Анан мына ошол эле ашказанда бир жара дейли, жара бар. Анан сиз острый тамак жеген сайын, алкоголь ичкен сайын, жирный жеген сайын ал эмне болот, ооруй берет да, ооруй берет. Анан сиз эмне кыласыз? Аны дары менен басасыз. Дары ичесиз, үстүн жаап коесуз, антесиз, мынтесиз. Но ошол нерсени сиз жоготконго аракет кылбайсыз. Ошол нерсе негизи жоготсо болот. Азыр марафон жөнүндө айтып берем, 21-нде башталат Элизатчы. Ошол нерсени жоготсо болот, бирок ошол нерсени аракет кылбайсыз. Анын үчүн эмне кылыш керек? Диетага отуруш керек, туура тамактаныш керек, острый жебеш керек, майлуу жебеш керек. И бул жашоодо деле ошондой да, бул инструмент деле ошондой да, биз ошол нерсени кылбайбыз да, анан в конце концов результаты кандай болот? Бизге жакпаган результат боло берет. Улам жакшы болосуз, кайра дары ичесиз, кайра жакшы болосуз, кайра ооруйсуз, кайра жакшы болосуз, ушинте берет да. А мастер-киттен болсо прям ошол элестетиңиздер, ошол оору дейли, сиздин ичиңизде болуп аткан оору, какой-то вот ички дүйнөңүздө болуп аткан оору, ошол нерсенин түп тамырынан бери себебин издеп чыгат. Бул оору кайдан келди, эмнеге пайда болду, сизге ошол эмнеге керек, ошол нерсе эмне үчүн керек, ошол мисалы оору сизгечи, ошол нерсенин баарын казып чыгат дагы, причинасын табат дагы, эмне үчүн сиз ооруган, сизге выгодно болчу. Анан ошону жоготот, түп тамыры менен жоготот. Это и есть мастер-кит. Это и есть мастер-кит. Ошол мастер-кит, ал тренажерду Дарья Трутнева деген айым, 88-жылкы айым 24 жашында ойлоп тапкан. 24 жашында, азыр сиз канчага чыктыңыз? 24 жашында Нобель сыйлыгына ээ болгон, дүйнө жүзүнө тараган методика адамдардын жашоосун настолько өзгөртөт. Но мурун кийин өзүн өзү өнүктүрүүгө катышпагандар, мурун кийин көп өзүн өзү өнүктүрүүгө басым жасагандар башында түшүнбөйт ал нерсени. Анын үчүн бир аз уже түшүнүп калгандан кийин базовый нерселерди подсознание жөнүндө, сознание жөнүндө айырмалап билип калгандан кийин, кантип иштейт, ошонун баарын билгенден кийин анан ошол адамдар даяр болот да. Мен ошондуктан баардыгын эфирде бере бербейм да. Анткени мен өзүм мага деле биринчи айтканда мен ага даяр эмес болчумун, мен кабыл алган эмесмин да ал информациянычы. Каяктагы болбогон нерсени айтпагыла деп. Бирок 3 жылдан кийин ошол нерсеге мен келдим, азыр алдым, жарым жылдан бери менин жашоом өзгөрдү. Дарья жөнүндө дейсизби? Өзүчө. Дарья Трутнева жөнүндө, ооба. Мен бул методикага келгеним жарым жыл болуп калды. Получается, 6 айда келгенмин. 5 жылдан бери мен жетпей аткан, монтип тынып келаткан максатыма мен ошо инструментти колдонуп баштагандан кийин 2 айда жеттим. 2 айда жеттим. Бул эмне деген сөз? Сиз азыр ордуңуздан жылбай, же болбосо акырын корап басып бараткан болсоңуз, ракетадай участа. Жөө басып бараткан адам менен ракетаны салыштырыңыз. Результат кандай болот? Элестетиңиздер, салыштырыңыздар өзүңүздөр. Сиздерде квантовый скачок болот. Оюңузга келбегендей результат болот ал нерсененчи. Подсознание менен иштеген нерсе жөнүндө айтып атам, мен бул жакта перис. Подсознание менен иштеген нерсени айтып атам азыр мен сиздерге. Ошол тренажер менен сиздер подсознание менен түзмө-түз иштейсиздер. Түзмө-түз, сизге эч ким кереги жок. Сизге эч кандай жардамчы кереги жок, эч кандай түшүндүрүп берген адам кереги жок. Сизге ошол эле методика керек. Бүттү, ошон сайтка киресиз, же болбосо приложенияны көчүрөсүз. Обучениясын өтөсүз. Бул жагынан теория, бул жагынан практика бүттү. Любой кандай проблема болду, ошо тренажерлорго киресиз дагы, бүт барын причиналарды таап чыгасыз. Эмне үчүн мага ушул проблема керек эле? Эмне үчүн мен каалаган максатыма жетпей атам? Определенный максаттар жазасыз дагы, ошонун причиналарын таап чыгасыз. Эмне үчүн жетпей аткансыз? Эмне үчүн сиздин жашооңуз калгандай болбой атат? Эмне үчүн тигил бул? Ооба, Элизатчы, эфирди сактап коем. Ошонун бүт причиналарын таап чыгасыздар да өзүңүздөр. Анан өзгөртөсүздөр. Эмнеге дегенде, биздин жашообузда болуп жаткан баардык ситуациянын бардыгына биз өзүбүз гана жоопкерчиликтүүбүз. Азыр жашооңузда проблема болуп атабы? Демек, сиз жоопкерчиликтүүсүз ошол нерсеге. Азыр сизде акча болбой атабы? Ага да сиздин жоопкерчилигиңиз. Же болбосо в отношениях проблема болуп атабы? Же бирөө жарым ооруп атабы, өзүңүз ооруп атасызбы? Ал да сиздин жоопкерчилигиңиз. Ал мен ооруп атканымда мен өзүмдүн жоопкерчилигим да. Мисалычы, мен ошол нерсени эмне кылып атам? Азыр отуруп алып причинасын таап атам да. Эмне үчүн мен ооруп калдым? Мага эмне үчүн керек эле? Деген причинасын таап,
казып монтип казып түбүнө жетип атам да ошол нерсенинчи. И тиянан чыгып бул жакта эми причинасы аябай көп болушу мүмкүн. Бир эле проблеманын пайда болушунун причинасы аябай көп болуш үчүн. Бул инструментти үйрөнүү үчүн канча сом дейт. Бул негизи инструментти үйрөнбөйсүздөр, муну сатып алгандан кийин сизге доступ 1 жыл 1 айга берилет. 13 айга доступ берилет. 13 айга доступ. Мен сіздерге азыр сом менен айтпайм, рубль менен айтам, потому что рубль менен берилген ал жакта сайтта 59 000 рубль турат, 1 жыл 1 айга. Эми 59 000 бөлгүлө 13кө канча болот? Даже где-то бир 5 000 да ылдый болуп калат, 4 000 бирдеме болуп калат да, айына 4 000 бирдемеден айланып калат. 4-4,5 айланып калат. Өзүңүзгө болгон вложение. Мен айтат элем, бул өзүмө болгон эң чоң, анан эң бат результат алып келген вложение болду да менин жашоомдочу. Прям шикарный результат берген вложение ошо болду. Бул как эме сыяктуу да, волшебный палочка сыяктуу да. Бирок ошол волшебный палочканы колдонгонду билиш керек. Колдоно билиш керек. Бирок ошол учурда ошол инструмент алып туруп эле менин жашоом өзгөрүп кетет деген надежда койбош керек. Анткени жоопкерчилик сиздин өзүңүздө. Сиз иштейсиз ошол нерсе менен, инструмент менен иштейсиз, подсознание менен иштейсиз, проблемаларыңызды табасыз, чечесиз. Но результат өзүңүздөн болот да. Анан мындайда дагы бир айта кетчү нерсе. Эмне үчүн бизде результат болбойт биз каалагандай. Анткени биз ошол нерсени каалаган эмеспиз. Билбейм канча килограмм артадым, потому что таразага чөп элетмин. Өтө жөнөкөй. 13 айга 66 000 сом. Андан кийин ай сайын 2100. Бул эми кандай? Ай сайын светке акча төлөгөндөй эле, ай сайын сууга, мусорго акча төлөгөндөй эле, ай сайын сиз продукт алып күндө тамак аш жегендей эле нерсе да. Ошондой эле нерсе. Мариям. Ошондой эле нерсе да. Мисалы сиз ай сайын бир курстарга катышуу үчүн эмне алып турасыз? Акча төлөп турасыз. Бир компанияда иштей турган болсоңуз, ай сайын продукциясын алыш үчүн акча төлөйсүз. Үйгө керек нерсени алыш үчүн акча төлөйсүз, туурабы? Бул деле ошол сыяктуу өзүңүздү өстүрүш үчүн ар дайым төлөп туруш керек. Бекер нерсе бааланбайт эч качан. Мен өтө көп айтам ушул нерсени, бекер нерсе бааланбайт. Мен ошондуктан азыр эфирлеримди бекер кылбай калгам. Мага аябай көп жазышат. Аллах ыраазычылыгы үчүн мени, пожалуйста, группаңа кошуп койчу, мен да өскүм келет, өнүккүм келет, бирок акчам жок депчи. Анан мен айтам да, сиздин акчаңыз жок болсо, ал менин жоопкерчилигимби дейм да. Мен сизге акча бербей атам, мен сизди отургузуп койдумбу. Ал мындай проблема болду, тигиндей проблема болду. Менин ага кандай тиешем бар дейм да. Ал проблема бар, но ал меники эмес го. Ал сиздики го. Мен сиздерге өзүмдүн проблемамды айтып берейинби десем, ойлонуп калышат да. Действительно, биз көпчүлүк учурда жоопкерчиликти бирөөнүн мойнуна илип коебуз да, пожалуйста, мага ушундай кыл дейбиз да, мага мынтип койчу, тигинтип койчу деп. Но на самом деле өзүңүздүн жашоого жоопкерчилик албагандан кийин ал нерсени да кылбайсыздар. Мен канча адамга курска кошуп көрдүм, андай кылып көрдүм, мындай кылып көрдүм, болбой койду. Действительно, ар бир курсума мен 2-3 адамды кошчумун да, ушундай ситуация болуп атат, пожалуйста, кошуп койчу депчи. Анан кошуп койчумун, в конце концов, даже рахмат деп койгонго жарабайт, анан либо окубайт сабакты, потому что бекер келди да, бекер нерсе бааланбайт. Акча төлөп келгендер, ошол эле 500 сом, 1000 сом төлөп келгендер, наоборот, окуп азыр кандай сонун результаттарга жетип атат да. Ошондуктан мен бекер бербей калгам да. Действительно бербей калгам. Анткени баалашпайт ал нерсени. Адам баалабагандан кийин мага ал нерсенин эмне кереги бар? И бул методика болсо 59 000 рубль турат. Мурун мен 3 жыл мурун айтканда, ал мынчалык толук эмес болчу. 3 уровень болчу ал кезде, по-моему. Арзаныраак турчу да. 35 000, 36 000 ушундай турчу. Анан чоң акча экен, эмне кереги бар деп мен болбой койгом. Азыр уже 5 уровеньден турат, 6 уровеньда келатат. Бул уровень дегенде улам көтөрүлбөйсүз деген сөз. Улам көтөрүлбөйсүз, просто обучение 5 этаптан турат деген сөз да. Сиз ошо 5 этаптагы обучениянын бардыгын 59 000 рубль аласыздар. И ошону менен жана айттым го, волшебный палочка деп, ал волшебный палочканы алып алып, сиздин мына мен болду, волшебный палочкам бар колумда, менин жашоом эми өзгөрөт деп туруп, ал волшебный палочканы менен катып коеюн деп сандыкка салып койсоңуз, жашооңуз өзгөрбөйт, туурабы? Ошо волшебный палочканы деп колдонгонду билиш керек. Ошо сөздөрдү айтканды билиш керек. Элементарный ошо кандай волшебный сөздөр болсо, мисалы жомоктодогу, ошо нерсени үйрөнүш керек да. Бул жактан деле ошондой. Машко мен сага айтам. Машко сага өтүп кетти.
Макулбу? Чака апарып турчу Амирди. Теңсиңда. Билештикпи? Окей. Амир апарып тур. Ага, үшта. Машко, эмнени айттым мен эле сага? Балдар менен концерт улуптуңуздар. Ошондой эле да, качан сиз ошол волшебный палочканы, Амир, не трогай. Волшебный палочканы алып алып колдонгонду, так я вот это хочу деп тилеп баштаганды үйрөнгөндө, колдонуп баштаган үйрөнгөндө жашооңуз өзгөрүп баштайт да. Вот и все. И бул деле ушундай инструмент. Например, күндө айтам да менчи аффирмация айткыла, визуализация айткыла, жашооңуз өзгөрөт деп. Анан силер ошол нерсени билесиңер. Анан бирок аткарбайсыңар. Анан результат эмне болот? Результат эмне болот ошондо? Мисалы сиз аффирмация айткан жоксуз, визуализация кылган жоксуз, анан жашооңуз өзгөргөн жок. Сиз күнөөлөбөйсүз да, туурабы? Мен вот билем да аффирмация менен визуализация, бирок жашоом өзгөргөн жокко деп күнөөлөбөйсүз да. Вы понимаете, что сиз ошол нерсени кылган жоксуз. Сиз ошол нерсени түшүнөсүз. И бул жактан деле ошо да. Аны алып коюп, бирок эч нерсе кылбай койсоңуз, окубай койсоңуз, сизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Өкөң сүйлөбөй ойногулачы, пожалуйста. Макулбу? Что ойногул, макул, акырын сүйлөгүлө. Бул жактан деле дал ошондой. Вот и все. Мен силерге айта кеттим, бул азыр кээбите мен эмнеге уялышым керек? Эмнесинен уялайын? Даже кээбитен башкача болгон күндө деле. Адамдан башкачамынбы? 3 көзүм барбы? 2 оозум барбы? 2 мурдум барбы, мисалычы? Како? Бул эме да, ал жакта да тренажер бар, самооценка боюнча тренажер бар, норма боюнча тренажер бар. Норманы кантип көтөрүш керек? Бар, ноутбук көргүлөчү, бар. Бар, жөнөгүлө ноутбук көргүлө. Рахмат. Эшти жаба кетчи, Мариям. Ал жакта 22 тренажер бар да, баш аягы 22 тренажер. Тренажердун ичинде эмнелер бар? Мои желания, моя индивидуальность, самооценка, образ, норма, то есть толтура да. Мен башына киргенде түшүнбөй калгам да. Бул эмне депчи монтуп калгам да, көзүм монтуп калган. От обратного, глубина, то есть бул биздин жашообузга ар бири керек нерсе да. Мисалы, норма дегенди кантип көтөрөбүз? Өзүбүздүн нормабызды кантип көтөрөбүз? Например, азыр 1000 сомдук көйнөккө ыраазы болуп жүрсөңүз, кантип 5000 сомдук көйнөктү өзүбүзгө разрешать эткенди үйрөнөбүз. Например, ушундай сыяктуу нерселер да. Самооценканы кантип көтөрөбүз? И көпчүлүк адамдар мындай нерсени жашашат да, магачы менин кайненем мындай, анан күйөөм тигиндей, анан вот это меня бесит, вот это меня раздражает дейт да, прям ушундай качестволор бар, это меня прям бесит, прям аябай жиним келет, анан монте берет, тигинте берет деп анан жазат да. Анан ошол кезде айтам да, ал нерсени мынтип айтам да мен силерге, сиз ал адам сиздин күзгүңүз деп айтам да. Сиз өзүңүздөгү ички состоянияңызды эле ал адамга көрсөтүп атат, ал адам сизге көрсөтүп атат деймин да. Просто сиздин ички состоянияңызды бардык адам депчи. Но на самом деле ал жакта биз кабыл албаган качестволор бар. Например, кээ бир адамдардан биз кээ бир качестволорун кабыл албайбыз. Ой, ал жалкоо, ал сараң, ал андай, мындай, мага жакпайт ошондой деп. Барбы сиздерде ошондой? Ой, алдамчы, ой, ал аферист, ой, ишенбей ага депчи. Барбы сизде ошондой качестволор? Ар бир адамда бар. Ар бир адам ошентип кабыл албайт көп нерсеничи. И вот ошол качестволорду, ошол качество бизде бар. Биз просто ошол нерсени кабыл албайбыз. Ошондуктан көрүнө берет. Ошонун силасын, күчүн таап чыгышыбыз керек да. Ар бир тренажер өзүнчө эле бир целый сабакта, ал жакта каждый понедельник ошо эменин основателинен, ошо мастер-киттин основателинен сабактар өтүлүп турат. Ар бир теманы постоянно күндө понедельник прямой эфирден отуруп алып бүт суроолорго жооп алып турушат да адамдар. Кто в методике ичинде бар да.
Вот просто ошол нерсенин баарын кабыл алабыз. И мен силерге азыр жаңы эле болгон нерсени айтып берейин. Вот жаңы эле болгон нерсени бүгүн апам туулган күнү болду. Көпчүлүгүңүздөр стористерде айттым, группаларга жөнөттүм, куттуктап койгулачы депчи. Анан баарды куттукташты, баарыңыздарга чоң рахмат айта кетейин. Аябай ыраазымын, аябай көп адам куттуктап, ушунча кубанып калдым. Ар бир сообщение окуган сайын ушунча ыйлагым келип, мындай эмоция переполнять этип, ушундай болуп аябай ыраазы болуп отурдум да. Ушунча адамдар бар экен, ушундай ошо калат экенминби, жазат бекен, эл жазбайт бекен деп ойлонуп жазгам да десем, но аябай поддержка бердиңиздер, силерге аябай чоң рахмат. Кыргыз тилинде болуп атпайбы? Ал орус тилинде. Орус тилинде. Аябай поддержка болду мага. Андан кийин мен жаза элек, чала элек болчумун апам ошол боюнча эле улам сообщение барып атканын алаксытпайын деп. Потому что мүнөт сайын мага келип атты да, скриндер жөнөтүп ачтым да, мен поздравлять эттим депчи, анан аябай ыраазы болуп калдым. Анан мындай деп жазып турду апамчы: чоң рахмат, аябай көп сообщенияларды алып атам. Эми дейт да, эми сен байкең менен сүйлөш, бүгүн менин туулган күнүм да депчи. Ким билсе, мен өгөй атам менен көптөн бери сүйлөшпөй калганмын, билесиздер. Өткөндө эле шаарга келгенде мен үйгө да киришпей койгонмун. Ушундай ситуация болгон. Анан эми сүйлөш дейт да, мен сүйлөшпөйм дедим апамачы. Мен сүйлөшпөйм, кереги жок. Анан ошол кезде сразу настроением түштү да. Ушундай настроением түшүп ыйлап баштадым, ошо сообщение окуп туруп ыйлап баштадым. Мен ушунча кылган аракетим, ушунча элден суранып жазган нерсем текке кеткен турбайбы дедим да. Андай элдин куттуктаганы канча эгерде ошол нерсе бааланбаса дедим да. Бааланбайт турбайбы, значит апам баары баалабайт турбайбы деп аябай ыйладым. Шолоктоп отуруп ыйлап атам, анан так стоп дедим да. Бул жактан что-то не то, мен бир нерсени кабыл албай атам дедим да. Мастер-китке кирдим дагы. Улам бир тренажерге оймой эмне келсе ошонун баарын, обида, апама болгон, мен таарынып атам да апама, ошол обиданы таап чыктым. Өгөй атама болгон обиданы жазып чыктым. В общем, толтура нерселер чыкты да, прям мындай жазып атам, сразу трансформация кылып оңдоп аттым да, моментально ошол нерсени трансформация кылып аттым. Мен ошого ушундай эмоционально реагировать эттим, реакциям ушундай эмоциональный болду, прям отурган жеримден эле көзүмдөн жаш кетти да. Отурган жеримден эле көзүмдөн жаш кетти. Эмне кылсам экен деп. Эмоциональная боль деген нерсе бар да. Эмоциональная боль биздин ичибизде бир нерсени биз басып коебуз да. Бир нерсе бизге жакпайт, көңүлүбүзгө жакпайт, же сүйлөшкүбүз келбейт ошол адам менен, же жолуккубуз келбейт, но ошону биз өзүбүздөн подавлять этип коебуз да. Же бир адамга аябай катуу таарынып калабыз да, анан все, тынчтан, сабыр кыл, басыл дейбиз дагы, ошол ичибизге толуп калат, анан чыкпай калат да, көпчүлүк учурда чыкпай калат. Анан биз өзүбүздүн желанияларыбызды дагы перекрывать этип коебуз, өзүбүздүн желанияларыбызды жаап коебуз да. Мои желания деген нерсе бар. Эмнеге дегенде, бизден бала кезден ата энебиз тыге берген да, бизди андай кылба, мындай кылга, туура эмес, анан болбойт, анан тигил бул деп эле көп жерден, кыздан, особенно айымдарга, кыздан 40 үйгө тыюу деп эле, кызга 40 үйдөн тыюу деп эле биз көп нерседен тыйып коюшат да, ата энелерибиз особенно. Анан ошол жактан биздин желанияларыбыз дагы болуп калган. Биз каалабайбыз да, дажечи бир нерсени. Каалайлы десек дагы ата энебиз бизге ошол мүмкүнчүлүктү бербейт да. Просто мүмкүнчүлүк бербейт. Айттым, кыл дедиңби, значит кыласың. Мен айткандай болот. Мен айтканымды кыласың, мен айтканымдын закону менен жашайсың деп көпчүлүк ошондой болот дагы. Биздин эмоцияларыбыз, өзүбүздүн желанияларыбыз жабылып калат. Биз эмнени каалайбыз билбей калабыз өзүбүз деле көпчүлүк учурда. Анан самооценка түшүп кетет. Самооценка эмне болгондо түшөт? Бала кезде бизге көңүл бурбаганда түшөт көпчүлүк учурда. Биздин эмгектерибизди баалабаганда түшөт. Анан эмоционально бойго кирдим да. Анан апама да жаздым ошол нерсени. Демек дедим, мен кылган нерсемдин баарын баары бир любой ситуацияга сиз келип туруп байке деп сүйлөйм да, байкени аралаштыра берип турбайсызбы дедим да. Аралаштыра берип турбайсызбы? Анда мен азыркы ушунча элге, сизге каалоо тилектерди айттырганым мындай жөн эле кетиптир дедим да. Жөн эле кетиптир дедим да. Просто ооба мен обиданы мен кылдым, проработка кылдым. Өгөй атама да обиданы проработка кылдым, аны дагы кечирдим, апамды да кечирдим, потому что ар бир адам өзүнүн жашоо укугу бар. Мен экөөнүн жашоосуна кийлигишкенде эч кандай укугум жок. И в то же время алар дагы менин жашоомо кийлигишкенде эч кандай укугу жок. Неге дегенде, жакшы Алина, кандайсың? Мен уже жаш бала эмесмин. Мен уже өзүм турмуш курдум. Менин өзүм үй бүлөм бар, өзүм жоопкерчилигим бар. Мен ата энеден уже чыккан кыз, чийден тышкары деп коет эмеспи, уже кеттим. Менин сөөгүм уже мен жолдошума, кайын журтума таандык да.
мындайча айткандачы, туурабы? Ошондой да. Анан мен айттым да, мен сизди кабыл алам дедим. Мен сиздин тандооңузду кабыл алам. Аябай ыйлап, шолоктоп, ыйлап, баарын жазып, анан баарын чыгарып алдым да. Мен сиздин тандооңузду кабыл алам. Сиз ал адамды тандадыңыз, сиз жашайсыз. Менин да тандоомду кабыл алыңыз дедим да. Жок, эме деди да. Мындай деп атпайбы? Сүйлөшпөйм мен апа дедим да. Бүгүн менин туулган күнүм эмеспи? Сүйлөшүп койчу деди да. Мен айттым, жок, мен сүйлөшпөйм дедим. Сүйлөшпөйм. Кереги жок мага ал нерсе десем, жок, сен сүйлөшөсүң дейт да. Как приказным тоном уже апам мага эмне кылып атат? Жок, сен сүйлөшөсүң по-любому деп атат да. Мен айттым да ошондо, апа дедим, сиз жашап атасыз ал адам менен. Ал сиздин тандооңуз болду. Сиз тандадыңыз ал адамды. Бирок мен тандаган жокмун ал адамды. Ал сиздин жашооңуз, экөөңүздүн жашооңор, мен силердин жашооңорго келишкен жокмун, жашаба деген жокмун. Пожалуйста, жашай бериңиз дедим. Жашай бериңиз ал адам менен. Бирок дедим, менин тандоомду да кабыл алыңыз дедим да. Менин тандоомду да кабыл алыңыз. Мен ал адам менен сүйлөшкүм келбейт. Прям ушундай бир чувство да болот го адамга, мындай. Эч көңүлүң тартпайт го. Вроде бы уже как-то нейтральное отношение, мындай. Тебе как-то все равно ал адам барбы, жокпу, тирүүбү, өлгөнбү деген. Кайра пайда болду, эфир токтоп кайра пайда болду. Оказывается, самооценкада экен да кептин баары. Я-то думаю, у меня вообще сонун самооценка, мен өзүмдү сүйөм, өзүмдү кабыл алам деп. Но бардык жагынан кабыл алат экенмин, но апама келгенде у меня есть затык, оказывается. Мага эмне керек экен? Апамдын вниманиясы керек экен. Мен апамдын вниманиясын заслуживать этиш үчүн, алкыш угуш үчүн, ой, молодец деген сөздү угуш үчүн кылат экенмин да. И ошол сөздү угуш үчүн, ооба, туура кылдың, молодец, я тобой горжусь деген сөздү угуш үчүн, одобренияны угуш үчүн мен 12 жылдан бери ошол адам менен жашап жүрүпмүн. Жашап жүргөн эмес, эми ошол адам менен сүйлөшүп, кабыл алып жүрүптүрмүн да. Ал адам мага жакпайт. Где-то через 1 жылдан кийин эле анын менин жүзүн көргөндөн кийин эле, өзүнүн истинный лицосун көргөндөн кийин эле жакпайт болчу. И мен көйгө барганда, үйгө баргандачы, өзүмдү үйдөн лишний сезе берчүмүн да, кысыла берчүмүн да, постоянно кысылып, демим кыстыгып, качкым келчү да. Качып эле кетким келчү. Анан түшүнчү эмесмин, бул эмнеси болду экен? Вроде бул менин өзүм үйүм го. Неге өзүм үйүм өзүм батпайтам? Үйдө же бала жок болсо, же келин жок болсо, мен батырбагандай. Жалгыз болсом өзүм, жалгыз кыз болсом тем более, неге батпайм дечүмүн да. Оказывается, менин өзүмдүн подсознанием айтчу экен да, бул жактан кет, это не твое депчи. Мен ошол нерсени 12 жылдан бери тупо көрчү эмес экенмин. Эмне үчүн? Апам үчүн, апамдын ошо ыраазычылыгын алыш үчүн, апам молодец, сен ушуну туура кылып атасың деген сөзүн угуш үчүн мен ошондой кыла берчү экенмин. Оказывается, апама келгенде бардык нерсе айланып келип, бала кезге такалат, мен силерге айтып атам, ошол нерсени какшап атам. Бардык нерсе самооценкадан башталат. Пока сиз самооценканы көтөрмөйүнчө, ошол нерсе боло берет. И бардык нерсе ошо түпкүрү барып акыры балалык кезге келет, детствого келет да. Мен детствомдо ошол нерсе внимание мага достаточно болгон эмес экен да, апам тарабынанчы. И мага постоянно одобрение, чтобы апам вниманиясын алыш үчүн, мага көңүл буруп мени караш үчүн мен эмне кылчу экенмин? Мектепте жакшы окучу экенмин, бештерди алып келчү экенмин, тытынчу экенмин, дагы еще что-то делала. Может быть, балким мен красный дипломду деле, 2 красный дипломду деле апам үчүн алганмын. Это для меня вообще было неважно. Но чтобы апам мени менен сыймыктанып элге айтыш үчүн. Понимаете, в чем дело? Каяктан таап чыктым мен ошол нерсени? Мен ушул нерсени канча августтан бери, уже 6 айдан бери, 5 айдан бери эле далбитеп эле таппай аткам. Жана кирем, бияна кирем, чото окшошпойт, чото кое бере албайм ошол ситуацияны, чото кечире албайм. Же ушу экөө атам кечире албайм, же апамды кечире албайм. Вот антип койду, тинтип койду эле жертвага түшүп кетем да, бирөөнү күнөөлөп элечи, вот ал күнөөлүү, тигил күнөөлүү деп элечи. Эч эле түшүнбөйт элем да. Оказывается, мен ошол нерсени бүгүн таап чыктым. Видите, именно ошо мастер-кит менен, ошо мастер-киттин жардамы менен мен глубинага түштүм да. Прям источнигине түштүм. Прям детствого кеттим да, бала кезге кеттим. Просто мен апаман жетиштүү внимание албаган үчүн ушул нерсе болуптур да. И мен бул жактан апамды күнөөлөй албайм, мисалы, сен мага жетиштүү внимание берген жоксуң, андай мындай деп. Нет. Эмнеге дегенде жашоо шарты ошондой болчу. Ача албайт да, азыр эшик ачып берип коюнчу балама. Бас. Өзүң ачасыңбы? Ач анда. Ача кой, ача. Туруп аччы. Сен опа дегенде бияктан апчың көрүнүп катпайдыбы мындайынан?
Пойдем. Бойың жетпейді ава. Бой жетпейді тұқын тұрбай балам. Ылдай. Ылдай, дағы. Ой, молодец. Қана. Ой, все, молодец. Опа, ашты балам. Үтті жаппа мақұл бұ. Бұл жағын түшіндіріш өте жөнөкөй. Неге дегенде мен 8 жашыман атаман қалғам. 8 жашымда атам өтіп кеткен да. 8 жашымда өтіп кеткен, анан мен үйде мына жалғыз қызмын, өзім жалғыз қызмын, анан мени багыш үчүн, эч нерседен кем кылбай жашаш үчүн, бардык нерсени алып бериш үчүн, балдарга биз только жакшы нерсени каалайбыз да. Апам эртеден кечке иштейт эле, кечине чачап келгенде мага кайдан көңүл бурбайт да. И ошентип мага всегда внимание жетчү эмес экен. И мен ошол нерсени толтуруш үчүн эме болчу экен да, отличник болчу экен да, бардык жактан бүт баарын идеально жасап, ошол нерсени апама көрсөтүп, одобрениясын алып, ал элге мактанып, вот ошол нерсе мага керек болчу экен да. Мен ошону отуруп алып азыр түшүндүм да. Эгерде мен бул нерсени түшүнбөйт болчумун, даже мастеркитте жүрүп эле мен мындай кылгамда, менде 22 выбор болгон, 22 эшик бар болчу менде. 22 эшиктин любойунан кирип проблемаңды чечип ал дегенчи. Но мен ошол жактан 3-4төн тандачумун да. Бүгүн мен ошо мастеркиттен мындай жашоодон деле башка ишке кирип көрдүм да. Сразу таптым. Мурун киргенде деле тапмакмын, просто өзүм кирчү эмес экенмин. Өзүм ошонун күчүн билчү эмес экенмин, башка тренажерлордончу, көрдүңүздөрбү? Вот так ушундай жол менен сиздерге мастеркит жардам берет да, жашоону өзгөрткөнгө, бардык проблемалардын түбүнө жеткенге, прям түбүнө жеткенге. Мен бала кезге кеттим, элестетиңиздер. Бала кезиме барып, ошол нерсенин баарын таап чыктым. Причинасын таап чыктым. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн постоянно ушундай трэшевый ситуация болуп атат? Последнее время, акыркы 4-5 айдан бери эмне үчүн вокругда около ушул эле проблеманын жанында жүрөбүз деп? Эч эле таппай айткан мына. Вот вам результат. И бул бир гана бул жактан эмес, бул бүт сферага жардам берет. Отношения, ден соолук, акча, предназначение, өзүнүн миссиясы тапканга жардам берет. Мое предназначение деген дагы даже эме бар, тренажер бар. Ошоға кирип алып табасыздар. Какое у вас предназначение? Понимаете? Ушинтип эле иштей бересиздер өзүңүздөр менен. Но бул бир иштеп туруп таштап койгон нерсе эмес. Мисалы, курсу бир ай өтүп туруп, андан кийин өтпөй калган нерсе эмес. Бул постоянно өмүр бою, постоянно работа над собой. Постоянно, мисалы, сиз азыр кылган нерсенин баарын күндө тамак жейсиз, күндө эртең турганда тишиңизди жууйсуз, бетиңизди жууйсуз, башыңызды жууйсуз 3 күндө бир, ошондой сыяктуу эле нерсе да. Постоянный рост болсун десеңиз, постоянно ийгиликте жүрөйүн десеңиз, коркуу сезими, аякта страх деген бар, обида деген бар. Страх, эмнеден коркосуз? Ошонун причинасын таап чыгасыз. Эмне үчүн корком? Ал коркуу каяктан келип чыккан? Анын кыргызчасы жок. Ал только орусча. Мен сиздерге ссылкасын жөнөтөм. Менден личкага жазсаңыздар, аны үйрөнүү, получается, аны өзү бир жолу сатып аласыздар. Ал 59 000 рубль сом менен, билбейм канча болот. Мен сом аябай эме кезинде, көтөрүлгөн кезинде алгам. 66 000 сом алгам ошол кезде. Бул бекер нерсе эмес. Бул бекер нерсе таппайсыз, эч жерден бекер нерсе таппайсыз. Бекер нерсе болсо, мунун баалоо болбойт болчу. Эч ким баалабайт болчу. 1 жыл 1 айга доступ сиздерге. Меники даже кийинки июнь эмес, июльда бүтөт достугум. Меники жарым жыл эле болду. Жарым жылда результаттарым азыркы ушулда. Конечно, анын баарын акча керек. Акча болбосо сизде кайдан рост болот? Өзүңүздүн өсүүңүзгө, өнүгүүңүзгө сиз акча төлөгөнгө даяр болбосоңуз, кайдан сизде өсүү болот? Болбойт, конечно. Но сизге если результат керек болсо, ушул жашоодон тажаган болсоңуз, башкача жашооңуз келсе, анда сиз ал акча, ал эме эмес, кеп эмес да. Мен бир да күн ошо тренажерди алганыма өкүнбөймүн. 66 000 сомду мен давно эле актап койгом. Давно эле ошол алган билимимди актап койгонмун. 66 000 спокойно эле актап койгонмун. Көп болду уже. Бир нерсени билиш үчүн, үйрөнүш үчүн, элементарно сиз ачка болсоңуз, магазинге барып нан сатып алыш үчүн акча бересиз. Ачка болуптан, пожалуйста, мандан берип койчу десеңиз эмне дейт? Барак чап кел дейт. Бул жакта деле ошондой да. Жашоомду өзгөрткүм келип атат, пожалуйста, мен берип койчу десеңиз, тоже бербейт ал сизге. Азыр примерно бир эми 50 рубль канчадан болот? 60-61 дейличи, примерно ошондой да. Ал жакта по уровням хорошо сактап коюн, по уровням бөлүнөт. Биринчи, экинчи уровень бир алсаңыз болот, анан 3тү бир алсаңыз, анан 4тү, 5тү деп бөлүп алсаңыз болот. Бирок бөлүп алганда мен силерге сразу айтайын,
башында бир 27-28 миңге аласыз биринчи экинчини, анан ар бирин 15 миңден аласыз да, 15 ар бирин 15тен алганда уже 75 чыгып кетет да, 70-75 чыгып кетет. Невыгодно да. Тигил жактан 50-60 деп коелу, бир алганда сиз ал жактан 15-16 миң сомду экономдойсуз да, чем бөлүп алганга караганда. Бөлүп алганда дагы бүт уровеньдер, бүт эмелер ачылбайт да. Мисалы биринчи уровень өзүнчө, экинчи уровень өзүнчө. Допустим, мен биринчи ай өзүнчө, экинчи ай курс 5 айдан турат деп койгула. Биринчи айын өтөсүздөр, экинчи айын өтөсүздөр, анан полностью өтмөйүнчө ар жактагы сизге керектүү тренажерлор да толугу менен ачылбайт. Биринчи, экинчи айдын эле тренажерлор ачылып калат да. Ошондуктан полноценный алыш керек да ал нерсени. Анын ичинде дополнительный дагы продукттары бар. Дополнительный продукт дегенде эмне? Готовый установкалар бар. Анан ичинде эгерде киресиз, ошолорду аласыз, ошо бекер эмелердичи активировать кылып эле аласыз. Анан ичине кирип проработка кылайын десеңиз, мисалы акчага байланыштуу сонун проработкалар бар, отношенияга байланыштуу, как сделать прорывные результаты деген бар, прям прорыв, мындай скачок болуш үчүн. Ал готовый да, сиз изденип отурбайсыз, так мен кандай установкам бар, мен кандай проблемам бар деп изденип отурбайсыз. Ошого кирип готовый эле болот. Прям тексттер жазылат. Мисалы, могул нерсени сен образга кирип проработка кылышың керек. Же болбосо могул сенин установкаң. Сенде барбы, жокпу деп жазылып турат да. Анан бар болсо ошону басып кирип ичинде өзүңүздөр менен иштей бересиздер. Ал жактан эми проблеманы, например, биз көбүнчө жашоо аркылуу келебиз. Мисалы, аффирмация, визуализация кылсаңыз, аны бир күнү уласыз, экинчи күнү унутуп каласыз, үчүнчү күнү ишенбей кетесиз, төртүнчү күнү результат албайсыз, в общем, 5-10 болуп кете берет. Ага жылдар өтүшү мүмкүн. Мисалы, бир нерсени визуализация кылып жүрсөңүз, 4 жылда, 5 жылда, 10 жылда жетишиңиз мүмкүн. 10 жыл аралыгында сиздин жашооңуз кандай өзгөрөт эгерде ошону азыр алып койсоңуз. Бул акчада, кеп акчада эмес, бул баалуулукта да. Эгерде сиз кымбат экен десеңиз, бул сизге кымбат болот, бирок жашоого сиз андан да кымбат төлөйсүз. Эгерде ошол сизге опыт менен келсе, ал нерсеге деле жетесиз, каалаган максатыңызга жетесиз. Просто анда сиз жөө басып отуруп жетесиз да. Жөө басканга караганда ракета менен учкан батыраак болот, Бат жетесиз да. Жөө баскан адам менен ракета менен учкан адам, ошол элементарно самолет менен учкан адам качан жетет, сиз качан жетесиз. Элементарно ошол Ошко, Бишкектен Ошко жетиш үчүн самолет 45 мүнөт учат. Ошол эле Бишкектен Ошко чейин такси менен келсеңиз 12-13 саат. Айырмасын көрүңүздөр да, айырмасы. Эгерде аффирмация, визуализация, медитация менен иштесеңиз, 12-13 саат, 12-13 жыл деп коелу. Ошол эле мастер-кит менен иштесеңиз 45 мүнөттө жетип калган эле кеп да. Вот и все. Көрүңүздөрбү? Эми 45 күн деп коелу, ошондой эле жетип калган кеп. Ким бул жакта ал кымбат экен, ал албайм десе, демек сиз просто ал нерсеге даяр эмессиз. Мен да ошенткенмин биринчи, андан кийин 3 жылдан кийин кайтып келип ошол нерсени алганмын. 3 жылдан кийин алдым. 3 жылдан кийин уже, конечно, көп нерсени түшүнүп, уже аффирмацияны, визуализацияны кылып, бүт баарын кылып калган мезгилим болчу. Уже осознанность да, жашоону өзгөртсө болот. Бардыгы өзүмдүн колумда. Жашоомо мен гана жоопкерчиликтүүмүн деген состояние жетип калгамда, мага ошол нерсе керек деп алып, анан иштеп баштадым. Ошол менен анын результаттарым батыраак кетип баштады да. Батыраак кетип баштады. Мен уже мурун уже машинага отурган элем да, машина менен кетип аткан элем, результатым ошондой болуп атканда. Баттан болчу бир нерселер, каалаган нерсем келип, буяктан уже ракетага чөй эле учуп кеткен эле болдум да. Ошондой рывок да. Ошол акчаны кымбат десеңиздер, анда сиз еще осознанностька жете элексиздер. Кымбат, бекер болсо болмок десеңиздер, демек жете элексиздер ал нерсеге. Ал нерсенин просто баалуулугун түшүнө элексиздер да, бул нерсенинчи. Настолько баалуулук деген бар, баа деген бар, анан баалуулук деген бар. Баалуулугу баасынан ашат да, мунукучу. 12 айга бөлгөндө бир сизге айына 4 миң, 5 миң өзүңүздүн обученияңызга салгандай эле кеп. 12 эмес, 13 айга бөлгөндө. Бул өтө арзан баа. 13 айга өтө арзан. Потому что обученияга сөзсүз түрдө акча салып туруш керек. Мен лично өзүм сатпаймын, мен өзүм колдоном ал нерсени. Просто керек адамдарга как рекомендация кылып берем да. Мисалы, сиз өзүңүз бир компанияда иштеген болсоңуз, там Faberlic болобу, Atomy болобу, Enwork болобу, вот мондай сонун продукция бар экен, давай муну колдонуп көрсөң деп эле өзүңүздүн алдыңызга жазып алып эле колдонуп анан наставник болуп үйрөтөсүз, ошондой эле кеп да. Бул жактан мен сиздерге как наставник болуп берем да, жол көрсөтүп берем, түшүндүрүп берем. Бул жактан тилдин айырмасы жок. Бизде 60ка чукулдап калган бир эже бар, айтат да,
мынтип айтат да, башында орусчаны түшүнбөйт элем дейт, кичике эле чалып эле ай тигини түшүнбөй атам, мынтип атам, монтип атат деп берчү элем деп коет. Азыр сонун түшүнүп калдым деп коет. Орусчаны да үйрөнүп алдым деп коет. Тилдин кереги жок турбайбы бул жактан депчи, өтө сонун эже да. Анан ошол кезде эметчү элем деп коет. Үйдө отура берсем, магазин иштеп эткенде, анан айына 100 000 үйдө отуруп эле акча тапсам, мондай свободный график менен деп. Азыр ошол нерсе болбоду деп коет. Бат эле болуп калбады. Мен проработка кылгандан кийин январда алыптыр. Анан үйдө жатсам жыргап эле деп. Магазин иштечү экен да, тыттынып эртеден кечке өзүнүн магазини экен да иштечү экен. Анан ошо жетип атпайбы. Анан карантин болду, шаарга келип калдым. Всё, айлыкка кете албай жатып калдым дейт. 100 000 сом акча табайын дедим де, мына азыр ошо 100 000 сом таап атпайм байын, андан да көп таап атам дейт да. Мен каалаган нерсеге желдим деп. Башынан баштап көрүңүз, башынан баштап көрсөңүз анан түшүнөсүз. Азыр түшүнбөйсүз эфирде. Вот. Дагы кимде кандай суроолор бар, уже 1 саат болуп кетти мен сүйлөп атканыма, как обычно. Түшүнгөн адамдарга ссылкасын сураңыздар, ссылкасын жөнөтүп коем, окуп чыгыңыздар, регистрация болуп коюңуздар. Регистрация бекер, сизден эч ким акча сурабайт. Регистрация бергенде именно выявление установки деген бизде башыбызда кандай установкалар бар, ошолорду чак. Я билебиз. Тамен билебизби? Азыр билебиз. Мен балам билебиз деп чакырып атат. Макул, макул. Мен бияка элге пока дейин, билебиз, Сен билеп тур, макулбазбы? Мен пока да анан барам, Окей? Мама мен билейсиңби? Билеп турчу, гана билечи. Барыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо жазыңыздар, мага личкага жазыңыздар, WhatsAppка жазыңыздар, личкага жазыңыздар. В основном мен ошоктон батыраак жооп берем. Инстаграмдан эле личкама жазып кое бериңиздер. Ссылка болсо дагы тоже личкаңыздарга жөнөтүп кое берем. Мага жазып коюңуздар, Мен билебиз. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарга ийгилик. Билебиз, пойдем. Марафон боюнча да мен силерге информация берем стористен. Пойдем.